алдыга жыларда мурда толук кодун көрсөтпөйм. Мен бул жерде жанагы exception бөтөнчүлүктүн классы ушул жерде берилди. Биз өзүбүз ойлоп тапкан. Ал болсо exception деген Python'ун өзүндө класс бар. Аны эч жактан импорт кылбайбыз. Ар дайым жеткиликтүү. Ошол класстан биз мурастап атабыз. Орусча наследуем, туурабы? Англисче inherit. Мурастадык, аны болсо могу жерден ыргытып атабыз, көтөрүп атабыз. Invalid unit error. Эгерде могул жерден алып атканда, же болбосо могул жерден алып атканда ката кетсе, key error деген кетсе, анда ушуну көтөрөбүз. Туура эмес бирдиктеп. Мисалы берде сантиметр, же болбосо билбейм, миллиметр деген берилсе, бул миллиметр эмес, бул миль. Миллиметр деген берилип калса, андай жок деп берден ушундай ката көтөрүлөт. Get units деп жанагы графикалык интерфейсте бирдиктердин тизмегин алып атабыз, сорттогон тизмегин. Ошону ирети менен чыгат. Ал эми бул жерде бул код жаза элекпиз азыр, ушуну жазып коелу. Бул модулду өзүнчө иштеткенде ошол аткарылсын дейбиз да. Анын үчүн мындай кылабыз. Мунун баарын кое турайын, мындай ылдыйраак жылдырайын. Эгерде main болсо, анда ушуларды иштет деп атабыз да. Бул эмнени билдирет? Эгерде могу файл жүгүртүлүп атса, өзү жүгүртүлүп атса, анда ушуларды иштет деп атабыз да. Муну иштеткенде биз мисалы main ичинде туруп конверсияны мындай кылабыз да, импорт кылыпчы. Unit converter ушул экөөнү invalid key error дегенди бир аз башкача атап койдук бияка караганда. Эч нерсе эмес. From conversion import деп туруп экөөнү invalid key error'ды жана ошондой эле unit converter экөөнү импорт кылдык. Ошентип анан main аркылуу иштетсек болот. Же болбосо муну кааласак эле мындай эле иштетип коебуз да. Же макул бул жерде эмес. Python деп туруп, анан conversion десек, мына жердеги код иштейт. Бияка келет. Бул өзү модуль катары чакырылаттыр деп бул коддун баарын иштете баштайт. Мисалы result дейт. Get units эмес, convert дептир. Convert кайсы бирдиктен метрден километрге айландыраттыр. 1000 метрде. Муну кайрадан Python дедик, анан conversion деп тапты бассам өзү толтуруп койду. Иштеди. Мына 1000 метрин 1 километр болот деп чыгарды. Бул катасы бар мисалды келтирип атабыз. Келиңиздер, катасы бар да бир стөлү. Мисалы сантиметрден километрге өзгөрт. Print res дедик, анан берде мындай иштетсек иштеди. Бул сакталбай калыптыр, кечиресиздер мына. Туура эмес бирдик деген чыкты. Кайсы сапта экени көрүндү. Кайсы жерден чакырылганы да көрүндү. Мына могу жерден чакырылган 30-саптан, 33-саптан. Ал да көрүнүп атат. Абдан жакшы. Эми кийинки темага өтөлү. Кийинки тема бирдиктер конверттан графикалык интерфейси.